Ар күнү эртелик кеч индуктарга жем берип, алар менен кудум жаш балача сүйлөшүү Калтажы Мамасалиеванын адатына айланган. Бул канаттуулар анын жашоосунун бир бөлүгү. Каарманыбыз бул сарайга 1999 жылы көчүп келген. Ал айланасын ээн жер болгонун көрүп, мал жандыктан башка үй канаттууларында багууну ойлонот. Бир индукту багып өстүрүп, кыныга алып калган аял аны көйтүүгө өтөт. Марттан баштап туат, апрелде бастырабыз. Бардың катар тизип бир үйгө бастырып коебуз. 20-30 бир эле жата берет. Анан уттуру чыкканын уттуру алып светке салабыз чөжөлөрүн. Энесин кошуп коебуз. Бир бастырганда 5-өнү, 6-өнү бир бастырабыз да. Ошондо көбүрөөк чөжөлөр бир чыгат. Анан калганы дагы ошондой кылабыз, ошон топ-топ чыкса жакшы болот да. Бириндеп чыкса боо калат ондо. Ошентип чоңойтуп анан талаага чыкканда ошо 2 маал жем берип коебуз, калганын ошо чебиртке жеп таладан тоюп келишет. Индук багууда оңой эмес. Калтаж эженин короосунда учурда 90 баш индук кармалып турат. Жылына 200-дүн тегерегинде индук багып, жаңы жылга жакын ар бирин 2000 сомдон сатат. Ал үй канаттуунун үй бүлө үчүн кирешелүү болгону менен анын түйшүктөрүн да айтып берди. Айтымында бул канаттуулар кадимкидей кой эчки сыяктуу эле тонналаган жем жейт. Ору сыркоосу боюнча жазда ошо эми азыр күз болдубу? Буларга күздө өткөндө үкөлдөгөнбүз ошо. 2 ай мурун үкөлдөдүк. Баягы чумоонукун берип коебуз. Үндүк онча эле тие бербейт. Анан кашекеге кошуп туруп үкөлдөп коебуз, ошо менен кайра жазда үкөлдөйбүз да. Бастырардын алдында. Болду ошол эле. Анан албен берип турабыз аптасына. Албен себеби булар неме жейт да, жер чокойт, курт жейт. Калтаж эже эрежесиз эр уруш боюнча Агаю деген кайман аты менен Борбор Азияга таанымал спортчу Мыктыбек Мамасалиевдин апасы. Ал Мыктыбектин жаш кезинде ушул короодо индук багып, кой кайтарып чоңойгон дейт. Мыктыбек кичинесинде ушул жерде жүргөн, өзү шаңколдон бүткөн окууну. Анан бир жерде келип сентябрдын акырында мени окуйт элем деп жанжал кылып, анан акасы көз окууга барсак, ошо немеге физкультурныйга кирип, жок, эмнеге, Ошко. Оштон анан о жерден тапшырып, ошо ойдон бүтүп, Алтынбек кеткен деле Алтынбек менен кеткен да Бишкекке. 4 кыз 3 уулду багып чоңойткон Калтаж айым азыр бактылуу карылыктын доорун сүрүп турган кези. 60-тан ашып калган учурда кенже уулу Мыктыбек менен кээде Бишкекте жашайт. Шаардан тажаган кезде мынтип мал жандыкка аралашып балдарына келип кетип турат. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.